Саламатсыңар балдар. Силер менен 7-класстын геометрия курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Биз бүгүн сабактын жүрүшүндө өткөн материал боюнча бир аз кайталап алып, андан кийин жаңы теманы баштайлык. Келгиле, алгач өткөн сабакты бир аз кайталап алалык. Ал үчүн мынакей мен экранга силерге бир нече сүрөттөрдү көрсөтүп жатам. Бул сүрөттөрдөн силер 3 бурчтуктар жашоодо колдонулаарын көрүп жатасыңар. Ал эмес үйдүн жасалгасында дубалдагы сүрөттү карагылачы, 3 бурчтук турат. Ошондой эле биздин улуттук буюмдарда дагы 3 бурчтуктун элесин берген учурлар кездешет экен. Бильярдты ойногон адамдар байкашат, мына 3 бурчтук формасында шарлар тизилет. Ал эмес силер жеп жүргөн тамактар да 3 бурчтук формасында болуп калышы мүмкүн. Чий чырмаганда да 3 бурчтуктун элесин бериши мүмкүн. Төшөктүн курагында дагы 3 бурчтук кездешиши мүмкүн. Балдар, мен бул сүрөттөрдү жөн гана көрсөтүп жаткан жерим жок. Анткени биздин бүгүнкү сабагыбыз ушул 3 бурчтуктарга арналмакчы. Ошондуктан силер 3 бурчтуктар жашообуздун көпчүлүк бөлүгүндө кездешээрин эске алып, бүгүнкү теманын силерге канчалык баалуу экендигин сезип, аракеттенгенге силерге шыктандырам деп ойлоймун. Келгиле, анда эмесе мен силерге 3 бурчтуктун сүрөтүн көрсөтөйүн. Бул жерде силер көрүп тургандай А, Б, С 3 бурчтугун көрүп турасыңар. Кыскача жазылышын көрсөтөйүн, мен кайталоо жүргүзүп жатам. Мынакей 3 бурчтук А, Б, С деп жазабыз. Же балдар, ушул эле 3 бурчтукту Б, С, А деп окуса да болот. Же С, А, Б деп да окуса болот. Мына А, Б, С 3 бурчтугу кыскача жазылышын көрүп турасыңар. Окулушун көрдүңөр. Эми А, Б жана С чекиттери 3 бурчтуктун чокулары болуп эсептелет. Мына мен күйгүзүп көрсөтүп жатам. Бул 3 бурчтуктун чокулары чекиттер. Негизги элементтери 6 болчу. 3 жагы жана 3 бурчу. Мынакей А, Б, Б, С жана А, С кесиндилери 3 бурчтуктун жактары. 3 бурчтуктун жактарын латындын 2 баш тамгасы менен же латындын бир эле кичине тамгасы менен белгилесек болот балдар. Мынакей А, Б жагын кичине С тамгасы менен белгилеп койдум. Б, С жагын А тамгасы менен, А, С жагын Б тамгасы менен белгилеп койдум. Латындын 2 баш тамгасы менен же бир кичине тамгасы менен белгилесек болот. Ошондой эле 3 бурчтуктун 3 бурчун көрсөтүп жатам. 3 бурчтуктун бурчтарын латындын 3 тамгасы менен белгилесек болот. Же чокусунда турган бир эле баш тамгасы менен белгилесеңер болот. Же грек тамгалары менен белгилесеңер болот. Мынакей альфа, бета, гамма тамгалары менен да белгиледим. Урматтуу окуучулар, экранга жакшылап көңүл бурабыз. Биз бүгүнкү үйрөнүп жаткан 3 бурчтук тууралуу кыскача жазылышын, окулушун, чокулары кантип белгиленерин, жактарын жана бурчтарын кантип белгилей турганыбызды бир аз кайталап өттүк. Эми ушундан кийин силерге 3 бурчтуктун ички жана тышкы бурчтары бар экендигин көрсөтөйүн деп жатам. Мынакей 3 бурчтуктун каалаган жагы аркылуу түз сызыктарды жүргүзө турган болсом, мына сары түстө мен көрсөтүп жаткан бурч 3 бурчтуктун ички бөлүгүндө турат. Ошондуктан бул ички бурчу, биринчи бурч. Мына бул экинчи бурчта ички бурчу. Бул үчүнчү бурчтагы 3 бурчтуктун ички бурчтары балдар. Көрүп жатасыңарбы? 3 бурчтуктун ички бөлүгүндө жатып атат. Бул ички бурчтары. А мына мен азыркы силерге көрсөтүп жаткан 4-үнчү бурч бул тышкы бурчу деп аталат. Мынакей бул 5-чи бурчта тышкы бурчу. 6-чы бурчтагы тышкы бурчу болуп эсептелет. 3 бурчтуктун ички бурчтары жана тышкы бурчтарын айырмалай билишиңер керек балдар. Мынакей 4-чү бурчка мен дагы вертикалдуу жайланышкан бурчту көрсөтүп жатам. Ушул жерден жакшылап көңүл бургула. 1 деген бурч ички бурч болуп атат. 4 деген бурчту көрүп турасыңар, андан кийин дагы ошол 4кө вертикалдуу бурчту көрсөтүп жатам. Көрүп атасыңарбы? Ушул 2 бурч тең эле тышкы бурч болуп эсептелет. Экөөнүн бирөөнү гана ала аласыңар. 3 бурчтуктун ички бурчуна жандаш жаткан бурч тышкы бурч болмок. Мынакей ошондуктан мен бирөөнү эле алайын. 4 эле алып жатам. Көрдүңөрбү? Бирок экөөнүн кайсынысын алсаңар деле баары бир. Анткени вертикалдуу бурчтар барабар. Мына булар тышкы бурчтар. А мен азыр ички бурчтарын калтырдым. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасын жазалык. 3 бурчтуктардын ички бурчтарынын суммасы деген тема. Кайталайм. 3 бурчтуктардын ички бурчтарынын суммасы. Урматтуу окуучулар, 3 бурчтук жөнүндө маалымат алып жатканда,
Азыр мен силерге жогоруда үч бурчтуктун ички бурчтарын көрсөттүм жана тышкы бурчтарын сүрөттөн көрсөттүм. Биздин бүгүнкү сабактын жүрүшүндө ушул үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы канчага барабар экендигин үйрөнөбүз жана ошону пайдаланып бир нече маселелерди аткаралык. Келгиле анда эмесе ушул үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы канчага барабар экендигин билерден мурда төмөнкүдөй бир практикалык иштерди жасап алалык. Мен алгач айтайын, силер угуп тургула. Үч бурчтуктун бурчтарын кесип алып, бурчтун чокуларын бир чекитке дал келгидей бир түз сызыкка жайгаштыралы. Бул кандай болот? Мынакей үч бурчтукту көрүп турасыңар. Үч бурчтук формасындагы дептердин барагын алып, ар бир бурчун колуңар менен тытсаңар деле болот, же кайчы менен кессеңер деле болот. Анан бир түз сызыкка чокулары бир чекитке дал келгендей кылып жайгаштырабыз. Мына мен түз сызык сызып койдум. Жакшылап баамдап тургула. Сабактан кийин ушул практикалык ишти силер өз алдыңарча аткарасыңар балдар. Мынакей алгач үч бурчтукту көрсөттүм. Андан кийин түз сызык сыздым. Түз сызыктан бир чекитти белгилеп коеюн. Көрүп жатасыңарбы? Эми үч бурчтуктун үч бурчун же кайчы менен кесип алсаңар болот. Мындай кылып. Же колуңар менен деле тытсаңар болот балдар. Мынакей кайчы менен ар бир чокусунан кесип алалы. Мына бул жакка алып келдим. Эми үчүнчү бурчун кесип алайын. Көрүп жатасыңарбы? Мына алып келдим. Эми ушул жерде мен үч бурчтуктун үч чокусунан тытып алган же кесип алган бурчтарды бир чекитке туура келтирсем, үчөөнү бириктирсем 180 градуска барабар экендиги келип чыкты. Көрүп жатасыңарбы? Анда бул жерден эмнени көрүп жатабыз? Биринчи, экинчи жана үчүнчү бурчтун суммасы 180 градуска барабар экен. Балдар, силер байкагандай, үч бурчтуктун үч чокусундагы бурчтарын кесип алып, бир эле чекитке чокусун туура келтирип, түз сызыктын бир жак жарым тегиздигине жайгаштырсаңар, үчөөнүн суммасы биригип 180 градусту берди. Көрдүкпү? Эми ушул эле маалыматты дагы башкача формада көрүп көрөлүк. Карагылачы. Ал үчүн мындай кылабыз. Үч бурчтукту көрүп турасыңар. Үч бурчтуктун бир чекитин белгилейин. Ушул бир чокуга дал келгендей кылып бүктөйүн. Мынакей үч бурчу бар го, биринчи бурч, бул экинчи бурч болсун, бул үчүнчү бурч болсун. Ушуларды силер көрүп турган чекитке чокусу дал келгендей кылып бүктөйлү. Мына мен бүктөйүн биринчисин. Бүктөсөм мындай болуп калды. Экинчи бурчту да бүктөйүн. Ал мындай болуп калды. Үчүнчү бурчту да бүктөйүн. Мынакей. Үч бурчту бүктөсөм эмне пайда болду балдар? Үчөөнүн суммасы силер көрүп тургандай эле кайра эле 180 градусту берди. Жогорудагы айтылган маалыматты дагы бир жолу тастыктадык. Эми эгерде үч бурчтук тик бурчтуу үч бурчтук болсо кандай кылабыз? Ага чейин мынакей теоремага көңүл бургула. Үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар. Анда балдар, мен азыр силерге тик бурчтуу үч бурчтукту көрсөтөйүн. Башкача айтканда, үч бурчтуктун айрым бир учуру. Анда айрым бир учуру болсо, эки тар бурчу бар да балдар, мынакей биринчи бурч болсун, бул экинчи бурч болсун. Тик бурчтуу үч бурчтуктун эки бурчу тар бурч болот. Ушуларды мен тик бурчту көздөй бүктөйүн. Мындай кылып бүктөдүм. Муну да бүктөйүн. Көрдүңөрбү балдар? Эки тар бурчтун суммасы канча градусту берди? Байкадыңарбы? Ооба, тик бурчтуу үч бурчтуктун эки тар бурчунун градустук чендеринин суммасы 90 градуска барабар болду. Мындан демек тик бурчтуу үч бурчтуктун тар бурчтарынын суммасы 90 градус деген келип чыгат. Экрандагы эки маалыматка жакшылап көңүл бургула. Кайталайм. Үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар. Ушундан келип чыккан натыйжа тик бурчтуу үч бурчтуктун тар бурчтарынын суммасы 90 градуска барабар. Көрдүңөрбү? Эми балдар, ушул жерден эгерде үч бурчтук, силер буга чейин түрлөрүн үйрөнгөнсүңөр да, кандай түрлөрүн үйрөндүк эле? Тар бурчтуу, кең бурчтуу, тик бурчтуу үч бурчтуктарды билесиңер. Жактары боюнча классификациялаганда тең капталдуу, тең жактуу жана түрдүү жактуу үч бурчтуктарды бересиңер. Бүгүнкү мен азыр силерге айтып жаткан теорема каалаган үч бурчтук үчүн аткарылат. Ал кандай түр экендигине карабай, каалаган эле үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы ар дайым 180 градуска барабар болот.
келгиле эми. Андан ары ушул үч бурчтуктарды транспортердин жардамы менен ченеп текшерип көрөйүн. Мына бир бурчун ченейинчи. Бул 40 градус экенин көрүп турасыңар. Экинчи бурчун ченеп көрөйүн. Бул 75 градус экенин көрүп турасыңар. Үчүнчү бурчун ченеп көрөлүк. Үчүнчү бурчун ченесек 65 градус экендиги келип чыкты. Анда үчөөнү кошкулачы. Мынакей балдар. Мында деле 180 градуска барабар экендиги келип чыкты. Демек, үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар. Эми анда ушул теореманы далилдеш үчүн алгач формулировкасына көңүл буралык. Мына үч бурчтукту көрүп турасыңар, чокуларын көрүп турасыңар, ар бир чокуда жайланышкан бурчтарын көрүп турасыңар. Анда теореманын формулировкасын тааныштырайын. Үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар. Башкача айтканда, А бурчу плюс Б бурчу плюс С бурчу барабар 180 градуска. Буларды мен грек тамгалары менен белгилей турган болсом, альфа плюс бета плюс гамма барабар 180 градус деп жазып аласыңар. Эми балдар, ушул же биринчи бурч, экинчи бурч, үчүнчү бурч десеңер да болот. Мунун суммасы деле 180 градуска барабар. Көрдүңөрбү? Бурчтарды ар түрдүү белгилеп жазууга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Эми ушул теореманын далилденишине көңүл бурулачы. Берилди бизге 3 бурчтук А, Б, С. Мына А бурчун көрүп турасыңар, биринчи бурч дейин, Б бурчун экинчи бурч дейин, С бурчун үчүнчү бурч дейин. Далилдешибиз керек, ушул 3 бурчтун суммасы 180 градус экендигин. Урматтуу окуучулар, эгер мүмкүн болсо дептериңерге теореманын далилденишин кыскача жазып отургула. Болуп турбу? Далилдөө деп баштайсыңар. Далилдеш үчүн А түз сызыгын жүргүзөлүк Б чекити аркылуу өткөн. Б чекитин көрүп атасыңарбы? Ушул Б чекит аркылуу өткөн А түз сызыгын жүргүзөйүн. А түз сызыгы Асы жагына параллель болгондой кылып. Асы жагын көрүп жатасыңар. Анда Асы жагына параллель болгондой кылып, мынакей мен түз сызык сыздым. Көрдүңөрбү? Анда бул А түз сызыгы болсун. Муну өзүбүз түзүп алдык. Эми ушул түзүүдөн кийин бул бурчту мен 5-чи бурч деп белгилейин, бул бурчту мен 4-чү бурч дейин. Анда силер байкагандай 4-чү, 2-чи жана 5-чи бурчтардын суммасы 180 градуска барабар. Анткени үчөө биригип жайылган бурчту түзүп жатпайбы? Эми балдар, жайылган бурчту түзгөндөн кийин 1-чи бурч менен 4-чү бурч кандай бурчтар? Ооба балдар, силерге белгилүү болгондой, эки параллель түз сызыкты 3-чү түз сызык кесип өткөндө пайда болгон ички кайчылаш бурчтар барабар болуп жатат. Анткени А түз сызыгы Асы түз сызыгына параллель болгон учур. Анда 1-чи бурч менен 4-чү бурч барабар. Дагы кайсы бурчтар барабар? Байкадыңарбы? Ооба балдар, 5-чи бурч менен 3-чү бурч да барабар. Булар дагы ички кайчылаш бурчтар. Анда бул жерде 4-чү бурч дегендин ордуна, мынакей, касиет боюнча жаздым. 4-чү бурч дегендин ордуна 1-ди жазайын, 5-чи бурч дегендин ордуна 3-тү жазайын. Анда 1-чи бурч плюс 2-чи бурч плюс 3-чү бурч барабар 180 градус экендиги келип чыгат. Мынакей, теорема далилденди. Көрдүңөрбү? Теореманы дагы далилдедик. Эми балдар, биз тапшырма аткаралык. 3 бурчтуктун бурчтары төмөнкүдөй болушу мүмкүнбү деген суроо берип жатам. Ойлонгулачы. Бир бурчу 45 градус, бир бурчу 35 градус, бир бурчу 110 градус. Ушундай болушу мүмкүнбү? Кана ойлонобуз. Эгер жообун тапкан болсоңор, мен туура жообун көрсөтөйүнчү. Анткени үчөөнү кошуп көрсөк, 190 градус чыкты. А мындай болушу мүмкүн эмес. Анткени мен силерге жогоруда үйрөттүм. 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градус болуш керек эле. Демек, 45 градус, 35 градус жана 110 градус болушу мүмкүн эмес. Экинчи учурду ойлонуп көрөбүз. Кана балдар ооз-2. Бирөө 70 градус, бирөө 60 градус, бирөө 50 градус болушу мүмкүнбү? Эгер силер жообун тапкан болсоңор, мен анда айта берейин. Үчөөнү кошсом 180 градус чыкты. Мындай болушу мүмкүн. Үчүнчү учурду көрсөтөйүн. Бул учурда 90 градус, 60 градус жана 45 градус болушу мүмкүнбү? Мүмкүн же мүмкүн эмес экен текшериш үчүн бир бурчу 90 градус болуп атат, байкап жатасыңарбы? Анда мен жогоруда силерге үйрөткөндөй, тик бурчтуу 3 бурчтуктун эки тар бурчунун суммасы 90 градус болуш керек эле. Анда экөөнү 60ка 45ти кошсом 105 болуп ашып кетти. А үчөөнү кошсом 195 болуп ашып кетти. Бул тапшырманын жообун текшергенде экөөнүн бирөөсү менен текшерсеңер болот.
3 бурчту тең кошсоңор 180 чыкса анда мүмкүн болчу. Азыр 195 градус чыкты, мүмкүн эмес. Же экөөнү кошкондо тар бурчтарын 90 градус чыгыш керек эле, а бизде 105 градус калды. Демек мындай болушу дагы мүмкүн эмес. Эми 4-нчү учурду көрөлүк. Мынакей 90 градус экендиги белги менен көрсөтүлүп турат. Анда 65ке 25ти кошсок болот, 90 градус чыкты. Же 90го 65, 25 үчөөнү кошсок 180 градус чыкты. Мындай болушу мүмкүн. Урматтуу окуучулар, демек силер 3 бурчтуктун ички бурчтары берилсе, ушундай 3 бурчтук болоорун же болбосун 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасын табуу менен билсеңер болот. Эгерде 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градус болсо, анда мындай 3 бурчтук түзүлгөн болуп эсептелет. Эгер 180 градустан башка бурчтар чыгып калса, анда мындай болушу мүмкүн эмес. Келгиле балдар, анда мен силерге суроо берейин. Дептериңерге силер туура деп эсептеген жооптун номерин жазып алгыла. Алгач чиймеге көңүл бурабыз. 3 бурчтуктун белгисиз бурчун тапкыла. Убакыт кетти. X'ти таап атасыңар. Bir burçu 110 gradus eken, bir burçu 40 gradus eken. Таптыңарбы? Анда эмесе мен силерге туура жоопту көрсөтөйүн. Силер байкагандай 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градус боло турган болсо, 110го 40ты кошсок 150 градус плюс x барабар 180. X'ти табыш үчүн 180ден 150-нү кемитсек, x барабар 30 градус экен. 4-нчү жооп туура жооп болчу. Көрдүңөрбү? Эгерде кимиңер 4-нчү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Дагы суроо чыгарып жатам. Кана балдар көңүл бурабыз. Bir burçu 60 gradus eкен, bir burçu 80 gradus eкен. Кана анда x'ти таап көргүлөчү. Мен силерге 4 жоопту сунуш кылайын. Bir burçu 80, bir burçu 60 gradus болсо, анда x канча градус болот? Таап алдыңарбы? Анда эмесе мен силерге туура жообун көрсөтө берейин. Мынакей балдар, 80ге 60ты кошуп 180ден кемитсеңер, силерде 180ден 140ты кемитишке туура келет. Башкача айтканда 40 градус экен. Эгерде кимиңер 40 градус деп тапкан болсоңор, анда азаматсыңар. Эми балдар, жашоодон кездешкен 3 бурчтуктун элестерин карагылачы. 3 бурчтук биздин жашообуздун көпчүлүк бөлүгүндө кездешет экен. Демек, бул фигура тууралуу биз бардык маалыматтарды камтып үйрөнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Дагы бир суроону берейин силерге. Сабакты жыйынтыктаар алдында гана 3 бурчтуктун 2 бурчу берилген. Бирөө 30 градус, бирөө 50 градус болсо, анда 3-чү бурчун тапкылачы. Кайталайм. 3 бурчтуктун 2 бурчу берилген. Бирөө 30 градус, бирөө 50 градус болсо, анда 3-чү бурчун тапкыла дейт. Таба алабызбы? Анда эмесе мен силерге туура жообун көрсөтөйүн. Мынакей 3 бурчтукту чийейин. Бирөөсү 30, бирөөсү 50 болсо, бирөөсүн суроо коюп коеюн. Үчөөнүн суммасы 180 градус болуш керек эле. 30га 50-нү кошсом 80, 180ден 80ди кемитишим керек. Ушундайбы? Анда бул жерде с барабар 100 градус чыкты. Демек, туура жооп бул жерде. 3-чү жооп туура экен. Балдар, ушул жерде бир нерсеге көңүл бурабыз. Жообун 100 градус деп жазайын дагы, мен силерге эскертейин. Урматтуу окуучулар, чиймеге көңүл бургулачы, 100 градус деген кең бурч. А мен силерге тар бурч кылып көрсөттүм. Байкадыңарбы? Демек, ушундай моменттерди эске алышыңар керек. Чиймени чийген учурда кең бурч, 100 градус деген кең бурч экендиги көрүнүп туруш керек эле. Эми сабакты жыйынтыктайлык. Биз бүгүнкү сабакта 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы жөнүндө өтүп жатабыз. Мына ички бурчтарын көрүп атасыңар. 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар балдар. Демек, силер көрүп турган С, К 3 бурчтугунун ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар. Демек, тар бурч болушу мүмкүн, ички бурчтары кең бурч болушу мүмкүн, тик бурч болушу мүмкүн. Сабакты жыйынтыктап жатып мен силерге бир эле 3 бурчтукта 3 тар бурч болушу мүмкүн экендигин эскертким келет. Анда 3 бурчу тең тар болсо кең бурчу болбойт, жана тик бурчу болбойт. Ж 3 бурчу чыкты, көрдүңөрбү? Мен үчөөнү санап коюп атам. Ж 2 тар бурчу болсо, анда 1 кең бурч болушу мүмкүн. Анда тик бурчу болбойт. Мына 2 бурчка 1 бурч болсо, 3 бурч чыгып атат. Ж 2 тар бурч болсо, 1 тик бурч болушу мүмкүн. Анда кең бурч болушу мүмкүн эмес. Мына 3 бурч чыкты. Урматтуу окуучулар, ушул жерден жакшылап көңүл бургулачы.
бир эле үч бурчтуктун үч бурчу тең тар болушу мүмкүн, же эки тар бурчу бир кең бурчу болушу мүмкүн, же эки тар бурчу бир тик бурчу болушу мүмкүн. Урматтуу окуучулар, ушуну менен мен сабагымды жыйынтыктап жатып силерге каалагандай үч бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы 180 градуска барабар экендигин айткым келет. Же башкача айтканда, эгерде тик бурчтуу үч бурчтук болуп калса, эки тар бурчунун суммасы ар дайым 90 градуска барабар экендигин эсиңерден чыгарбагыла. Анда эмесе мен силер менен кайрадан эфир аркылуу жолугушканча коштошоюн. Саламатта калгыла.